Бекмырза Рахман уулу. Негр бала атаң кайда? Детектив. Чыгарманы окуган Адлет Чубаков. Кыргыз элине министрдин кызынын махабаты, Кытайдан качкан келин Рекет, Балекеттүү Байтал Базар, Төрөбек Балбан жана башка чыгармалар менен кеңири маалым болгон чебер жазуучунун кезектеги бул чыгармасында чет жерде окуган көкүрөгүндө Кытай триадтарыныкындай жаалдуу жыландын татуировкаланган сүрөтү бар, кылмыштуу иштерге аргасыз аралашып калып, Африкадан уурдалган принцтин казынасынын бир үлүшүнө ээ болууга жетишкен негр балалуу кыргыздын кыз келиндерине тиешелүү аруу касиеттерди эң бийик сактай билген чырайлуу периште, таттуунун оор кыйыштуу тагдыры жана туулган жерге болгон ашып ташкан сагынычы менен тааныша аласыздар. Чыгарма учурдагы жаштар кызыккан эң маанилүү маселелерге кайрылып, аны даана ачык, абдан кызыктуу чагылдырганы менен айырмаланат. Бешинчи аудиобап. Кызыл дептердеги кыз сыры. Жалданган жеке детектив. Геона менен Лакариканын бардык шарты бар 2 бөлмөлүү квартирасы Лубянка метросуна өтө жакын жерде жайгашкан, өтө бийик үйлөрдүн биринин 36 кабатында экен. Бийиктикте жашоону жакшы көргөн африкалык кыздар бул квартираны атайлап тандап алышыптыр. Мамлекеттин акча которуп, атайын алыста окутуп жаткан соң, аралап жашап жүргөн шаар тууралуу эң сонун элестете алышым керек, деди Геона терезеден кийин боло берип. Бул жерден кызыл жылдыздуу Кремль баш болгон бир топ белгилүү имараттар, бийик үйлөр алаканга салгандай көрүнүп турат. Бөлмө ичинде мага белгисиз африкалык кайсы бир рок группанын чоочун силдеги ыры жаңырып, Геонанын ыргагына жараша тулкуу ой менен бийлөөдө. Биздин тоолорда ушул үйлөр сыяктуу чокусуна чыксаң, тегерегиң айлана чөйрөң алаканга салгандай көрүнөт, дедим билинер билинбес улутунуп. То, демек тундурадагыдай суук дечи? Суук күчөгөндө сөөктөн өтүп чучукка жетет. Ой, ал ичиркенип жиберди. Ит өлө турган суукка 5 жыл дегенде араң көндүм. Кардын түсүн телевизор, кинодон көргөн жердештерим сууктун кандай таасир этерин элестете алышпай сурай беришет менден. Күнгө жакын кыз эмессиңби? Бул өлкөдө иштөө үчүн калбасаңар керек. Албетте, өз үйүм өлөң төшөгүм деген өз жериңе жетеби? Сагындыңбы? Сагынбагандачы? О, Африка, кан жанымсың го. Кара кыздын чоң көздөрүндө балбылдаган сагынычтын нуру жанып, күрүчтөй аппак тиштерин кашкайта күлүп турду. Көз алдыма мунарыктаган кышкы тоонун кара тоң кийген карагайлуу колоттору, капчыгайлары тартылып, ой санамды алдагайда азгырып жиберди. Эгерде туулган жерде жүрсөм, мынчалык бут тосууларга, кемсинтүүлөргө туш болмок эмесмин. Жалгызсырап, жан сырыңды айтып, жеңилдеп алар жан курпу издеп, капкайдагы түсү, тили бөлөк бөтөн кыздарды жакынсып, алардан жакшы сөз, аяр мамиле күтүп, атайылап издеп келбейт болчумун. Лубянкага кирип чыгып жаткан эл агымына көз салып турат деп ойлоду окшойт. Метро болгондо көчөлөргө шаардыктар батпай, быкпырдай кайнап кетмек. Ленин атындагы метрополитенди көрдүң беле? Укмуш, жер алдындагы шедеврлар, Новослободск витражы, күмүштөн куюлган чегaraчлары, матростору бар, революция аянты өзгөчө жагат. Билесиңби таттуу, кайсыл өлкөлөргө барбайын, сөзсүз ал жердин метросун көрүүгө ашыгам. Брюссель менен Кельнде түз баратып эле метрого кирип кетесиң. Берлинде метро жер алдында да, жер үстүндө да бар. Абага асылган эстакада менен жүрөсүң. Немецтердин үйүндө кофе ичип отурушканына байкос алганча кете бересиң. Эң татаалы Лондондун метросу. Кайсыл тарапка барарыңды аныктап билиш үчүн 1 жыл ал жерде жашоого, иштөөгө туура келет. Алардын баарын качан көрүүгө үлгүрүп жүрөсүң. Атам өмүр бою өкүлчүлүктө иштеди. Ал киши менен ар кайсы өлкөлөрдө кошо жашап, окууга туура келди. Кайсы элдердин тилдерин билесиң? Көп, баш аягы 7 тилде эркин сүйлөйм. Ошол учурда эшик ачылып, чолоктон кийген Лакарика эликтикиндей түз буттар менен босо каттады. Өзүнө жашташ чоочун негр жигитти ээрчитип алган. Жаш туруп чеке тырышы кат-кат, көздөрү кичинекей, оозу чоң. Таттуу, келип калдыңбы? Ал токтоо мүнөзүнөн жазбай салаваттуу учурашты да тигил жигит тарапка кол жаңсады. Тереңге, жолдошум болот. Жигит күчтүү колдор менен колдорумду силкип кармап туруп, аппак тиштерин жаркыратты. Тереңге,
Сизди билем. Айым Лакарика айткан, деди орус тилинде эркин сүйлөп. Төртөөбүз диванга отурарыбыз менен алар өз тилдеринде бир маселенин тегерегинде узак талкуу жүргүзүштү. Түшүнбөсөм дагы өмүрү кулагым чалбаган чоочун тилге кызыга кулак түшүп олтурдум. Лакарика күйөөсү тууралуу өткөн жолугушууларыбызда бир ооз да айткан эмес. Чамасы бул маселеге сөз удулуу бурулбаган, кеп кезеги келбеген сыяктуу. Лакариканын алайган көз карашынан бара-бара чытылып бараткан кабагынан улам ортодо татаал маселенин тегерегинде сөз болуп жаткандыгын сезүү кыйын эмес болчу. Геона назик, өтө аяр, боорукер кыз. Ага караганда Лакарика чечкиндүү, өжөр, өктөм, үнү да жоонураак. Кыскасы экөөнүн биринде жок касиет, экинчисинде бар. Эки жарты бир бүтүн дегенде экөө бири-бирин толуктап турушат. Сөз арасында Виктор, евро, доллар деген сөздөр тез-тез кайталанып жатты. Менин баамымда африкалыктар бизнеске байланышкан бир ишти талкуулап жатышкансы да. Бирок талаш маселелери аягына чыкпаганын, Геонанын нааразы боло диванга чалкалаган бойдон үнсөзсүз томсоргонунан, Лакариканын ийин кушуруп коюп ваннага кирип кеткенинен, Теренгенин телмире ойго батып отуруп калганынан улам болгулап билдим. Таттуу, деди Геона мени ойго тунган көздөр менен тиктеп. Москвада бир адамды убактылуу башкалата турган ишенимдүү адамың барбы? Жок, эмне проблема барбы? Ал айтсамбы айтпасамбы дегенсип бир аз ыргылжың абалда турду да Теренгени жалт карап алган соң: бирөөнү Измайловчулардын кулунан куткара туруш керек. Силердин адамбы? Биздики. Киши өлтүргөн кылмышкерби? Жок. Чоочугансып жарыша жооп беришти экөө. Сөз Теренге жөнүндө болуп жатканын түшүндүм. Эгер эмне окуяга кабылгандарын жымсалтатышпай тике ачык айтышканда балким ойлонуп көрөт белем. Көп бөлмөлүү үйдө ансыз да жалгыз жашап жүрбөйүмбү? Киргизип алууга болот дечи, бирок ал эркек тана болуп жатпайбы? Мындан сырткары өзгө үйгөйүм көңүл оорутуп турганда какаганга муштаган болуп, кайра дагы ашыкча жүктү моюнга артып аламбы? Мүмкүн сеникинде жашата турган болсок, каршы эмессиңби деген өтүнүчтү Геона кыйыта айтып отурган болсочу, бирок анын өтүнүчүн орундата алмак эмесмин. Жашыра турган адамы аял киши болгондо да бир жөн. Геона бул темага экинчи мертебе кайрылган жок. Төртөөбүз кофе ичип отурдук. Ыгы келе калгандан пайдаланып, аларга өзгө үйгөйүмдү толук айтып бердим. Жакшы иш болбоптур, деди Лакарика. Атайын окуймун деген максат менен Орто Азиядан келсең, анан кутурган эркет алтан кыздардын аянан окуудан, көчөдөн жөндөн чыгып калсаң, албетте абдан өкүнүчтүү. Кап, Геона өкүнүч менен карады. Атаманшаны аябай өчөштүргөн көрүнөсүң. Тизгинин тартып коёр бир жан жок экен да. Азырынча жок. Ойлоп отуруп, оорулуу тундум. Эми эмне кылайын деген оюң бар? Же мекениңе кетесиңби? Геона кабатырланып турду. Жайга чейин иштей турсамбы, айылга барсам уят, окуусун таштап келиптир деп айтышат. Бөлмө ичинде тунжуроо өкүм сүрдү. Даттангансып, жардам сурагансып, бекер келгенимди ошондо гана түшүндүм. Өздөрүнүн көйгөйлөрү менен алышып, кыйналып кысталып жашап жүрүшкөндө ашка жүк башка жүк болгон сыганымды карабайсыңбы? Балким баардыгыбыздын тагдырларыбыздын кайсыл бир өңүттөн окшоштугу акырын магниттей тартып, бизди издештирип, бириктирип алган жокпу? Бириктирип аткан жокпу? Өбөкчөлөк болуу менен өзөк өрттөгөн айрым бир маселелерди чогуу чечишүүгө неге болбосун? Негедир кетким келип турду. Эки кыз мен жаман оюмда күткөндөгүдөй үйрүлүп түшпөгөн соң, аларга башка эч нерсе айтканым жок. Күткөнүм, каалаганым жан тарткан жылуу сөз эмес беле? Же башка бир мындан да өпкө боорун садага чаба койгон боор ооруну, канатына балапандарын калкалаган тооктой күйүп пышкан мамилени күткөмүн го. Анчу чоң энем каза болгон. Апам жел 7 күн жортсо жетпеген жердин түбүндө. Аша чаап кеттим. Талабым татаал. Аны жан кыйышпай дос кагынан жарылып гана түшүндүрбөсөң, башкасы түшүнбөйт го. Ал эми андай жан курбу дос менде жок. Үчөөнүн Виктор жөнүндө сөзү бул ирет көпкө созулду да, ошого жараша бир бүтүмгө келүү менен аяктады. Муну алардын бирин бири ыраазы боло карашкандарынан байкоо кыйын эмес эле. Айым, деди Теренге Лакарика менен бир нерсени көздөрү аркылуу макулдашкан соң. Супермаркетте сатуучу болуп иштей аласыңбы? Макул дей бергин дегенсип Лакарика баш ийкеди. Иштесе болот. Теренге чөнтөгүнөн блокнот алып чыгып бир нерселерди чиймеледи да колума карматты. Интер деген супермаркет. Виктор Афанасьевичке жолуккун. Эртеңден кечикпе. Мен ага телефон чалып коем. Геона экөөбүз аялдамага чейин катарлаш басып, жайгадам шилтеп бараттык. Таттуу, Лакарика экөөбүздүн ишенген кишибиз Теренге. Албай, Москвада күчтүү байланыштары бар. Бирок ага азыр кыйын болуп жатат. Кайсы бир кылмыштуу топ артынан түшүп калыптыр. Негизинен эмне менен соода кылат?
Баалуу таштар кварц, аметист, изумруд, агат, циркон, зергердик асыл баа жасалгалар менен атабарды Африкадан ташып келеби? Албетте. Бирок кантип, качан алып келерин билбейт экенмин. Сурасак айтпайт. Опурталдуу окуяга аралашып калган эмеспи? Мен дагы ошондойго деген тыянакка келдим. Кудай сактасын. Биздин элдердин достугу университетинде да тымызын иликтөө, тактоо жумуштарын жүргүзүү күчөп бараткансыйт. Террордук иштерге аралашкандар бар болуп жүрбөсүн деген шектенүү. Себеби көпчүлүк студенттер мусулмандар эмеспи? Тереңке Москвада канчадан бери жашайт? 9 жыл болду деген. Танзанияга кетүү оюнда да жок. Лакарика болсо бул өлкөдө түбөлүк жашап калууну каалабайт. Алтынды чыккан жерден каз деген. Балким бизнестин көмүш уйдай көп сүт берген түрү азгырып жаткандыр. Лакарика экөөбүз да ушул тыянакка келгенбиз. Болбосо киндик кан тамган жерден качып, бозуп жашоо деген азап тозок менен тең салмактана турган түшүнүк. Экөө качан баш кошушкан? Жакында 2 жыл болот. Таттуу, мен сага телефон чалам. Же үйүңө өтүп барам. Акыбалыңа түшүнүп турам, бирок кенен сүйлөшө албадык. Интерге сөзсүз баргын. Барам. Такси менен кетип баратып, артка кылчайсам, Гейона кол булгалап туруптур. Изумруд кафе клубу кышкы шаардын жылдыздуу коюну менен асманы толук көрүнгөн көп кабат үйдүн эң үстүндө жайгашыптыр. Кафе клубтун төрт тарабы тең айнектелген, түрдүү жарыктарды чачыраткан жалбырактары жашыл түстөгө, майда, жасалма кызыл, сары, көк гүлдөр менен кооздолуп, миң бир түрдүү боектор менен ашемделип, жаштардын табитине ылайык жасалгаланыптыр. Эстрадалык музыка жаңырып, жаштардын көпчүлүгү брейк дансты бийлешүүдө. Караша экөөбүз бир бурчтагы столдон орун алдык. Каалаганыңды танда. Ал менюну мен тарапка жылдырды. Мындай өзгөчө шарт талабы бар эс алчу түнкү жайларга көп кирбегендиктен залакасы ушул жерден тие турган болду. Менюдагы чет өлкөлүк тамактардын аттары да өздөрү да мага тааныш эмес болуп чыкты. Сен эмне заказ берсең ошону жейм. Караша менин жагдайымды түшүндү көрүнөт, жылмайып туруп. Пахлава десертин, гефилт деген израилдиктердин балыктан даярдалган тамагын заказ кылалы. Ичкиликтен джин-тоник. Ичкилигиңди өзүңө чактап ал. Джин-тоник шампанга окшогон жеңил ичимдик. Сусундук деп койсо да болот. Дүңгүрөгөн музыканын добушу жолтоо боло бергендиктен сүйлөшкөн сөздөрүбүз даана угулуп турсун үчүн экөөбүз тең столго өбөктөй отурдук. Ал мага суктана тигилди. Мен дагы анын кайраттуулуктун жышаанасы даана байкалган кубакай жүзүнө, бүтүгүрөөк, бирок өткүр көздөрүнө, кыска тегизделген чачтарына кунт кое карап чыктым. Чынын айтканда Караша сымбаттуу жигит, бирок ички дүйнөсүн, мүнөзүн, өмүр баянын толук билүүгө үлгүрө элекмин. Көп тиктебе. Сени тигиле карап отура бергенден жатабас элем. Сугуң кирет. Сугу жок жигитмин. Өзүм тогунтойсуз сезип жатам. Ишенбей. Мен билген таттуу, назик, бирок уялуу, тартымуу дегенди жаман көрөт. Шартка жараша, казакча билесиңби? Бир аз сүйлөйм. Атам аскер адамы. Владивосток, Камчатка тараптарда иштеп жүрүп, алдыбызга тамак алып келген официантка «Тамагыңар таттуу болсун» деп коюп кайра кетти. Мага гефилтиге караганда пахлава десерти жакты. Жер жемиштердин, коз карындын, бирде куурулган тоок этинин даамы сезилип, буга чейин анчалык белгисиз тамактын буркураган жыты табит козгойт. Шампандан башканы уртап көрбөгөн жаным Караша көбүртө куйган бокалдагы ичимдиктен татыганча отурдум. Джин-тоник жеңил ичимдик болгону менен таасири күчтүү келип, анын шарапаты көп күндөрдөн бери чөккөн көңүлүмдү булутсуз асмандай маң кайта ачып, көп көйгөйдү эс тутумдан таптакыр жууп салгансыды. Жумушка неге орношуп алдың? Окуу кандай болот? Таштайм. Ал таңыркап турду. Себеби барбы? Проблема? Финансы маселеси кыйнап жибердиби? Контрагыңго? Финансы эмес, тек гана жакпады. Ишенбейм, чымбышыгын айтпай жатасың. Кел, бийлейли. Сөздү башка нукка бургум келди. Жакшы билей албайм. Конкурска катышып жаттык беле, кыймылдаганың бий. Ай болбостур. Ал тура калып ийиле кол сунду. Келиңиз айым, бир бийлеп коелу. Биз түнкү түрдүү шамдарын жаркыраткан шаар үстүндө булуттарга аралашып, калгый учуп, вальс бийлеп жүргөнсүдүк. Далы туштан ишенимдүү да, аярлай да кармаган күчтүү колдордун ыгына жараша ары бери ыргалам. Чоң аэропландын ичинде учуп бараткан сыйбыз. Ээн мейкиндикти экөөбүз гана ээлесек, эмне болмок? Эмне деген сөздөр сүйлөнмөк? Ый менен ыры шайкеш замана деп акындар бекер ыр жаратышкан эмес турбайбы? Карачы эми, катуу кагуу жеп, шагым бырс сынган күндөрүмдөн алыстай элегимде, күтүүсүз жерден шаар боюнча белгилүү супермаркетте сатуучунун жардамчысы болуп ишке орношушум, бүгүн болсо бир жигиттин көңүл буруусуна арзып, балкып бийлеп, бактым тоодой сезилип турам. Бирок көздөрү жайнаган Караша өзүн ыктата тарткысы келсе түртүнүп,
аны тик кароодон айбыгып, аяк биягымды калп эле караган болом. Жакшы көрүп турганын туюп сезгеним менен мага анчалык тааныш эмес кыймыл-аракет, кызыктай сезилген ысык илептин таасири кызынтып, чочулатып жатты. Окуучу кезинде дагы башка кыздарды чыйылдатып өбөм деп кубалап алчу тентек балдар мага тийишмек тургай, мурундары тердеп араң сүйлөшө турган. Ал тентектердин аракеттеринин түпкүлүгү эмне экенин түшүнгөнсүгөнүм менен көңүмдү буруп, көп маани берчү эмесмин. Мына эми кимдир бирөөнү караан тутуп, ошону эстеп, жашоо турмушуңду аны менен байланыштырып, баардык аздыр көптүр ийгиликтериңди, өксүткөн капаларыңды тең бөлүшүүгө болгон муктаждык өсүп жетилгенде, бойго жетүүнүн өз жол жобосу жоодурган көздөрүңдү ойнотуп, эркекти анага жакындатпай койбойт турбайбы? Карашанын кучагында бийлеп жатып өмүрүмдө эң алгачкы ирет анын моюнуна колдорумду артып, көкүрөгүмө башымды жөрөгүм келип кетти. Бирок эркелөө, кыска чачтарынан сылап сыйпоо оюмда турса да, иш жүзүнө келгенде мага кыйын болуп туруп алды. Кыскасы тартынчыктадым. Акыбалым жеңил эмес эле. Жан эргиткен жан эргиткен жана толкунданткан туңгуюк бир сезимдин таасири эс масабалга туш кылды. Жалт-жулт эткен көйнөктөрүнүн этегин чубалткан ырчы кыз мага сүйүү келди деп мукамын менен кайра кайталай берди. Ырда таза тунук сүйүүнүн апкарыткан сүрү жөнүндө баяндалыптыр. Атайым биз үчүн ырдап жатат. Карашага тике кароо мүмкүн эмес. Көздөрү жалындап, толкундануудан улам үнү каргылданат. Көпчүлүк үчүн ырдоодо? Жок. Мага экөөбүз үчүн гана ырдап жаткандай туюлганын айттым. Жалынсыз күйүп жүргөн, кайра бир көрүү бакыт алып келерин, махабат лаззатына бирге чөмүлүүгө үмүттөнгөн жүрөк сырын ачык айтып, агынан жарылган ырчы кыз эми башка ырды аткарууга киришти. Биз кайрадан өз столубузга отурдук. Таттуу, кечирип кой. Бир нерсе сурасам болобу? Жүрөк түшүрбөйбү? Жөнөкөй суроо. Сүйүндүрбөйбү? Айта албайм. Уялтпайбы? Кантип эле, жөнөкөй суроо деп өдүмбү? Анда сурай бер. Жүрөгүңдө бирөө жарымы барбы? Экөө үчөө бар. Көптүк кылат го. Аздык кылып жүрүшпөйбү? Кимдер алар? Билсем болобу? Болот. Алар атам, апам жана байкем. Мен сенден башкача мааниде сурап жатпаймынбы? Түшүндүм. Бирөө бар. Ошондой дечи. Ындын өчө түштү. Неге бой салбай атат десе, көрсө. Эч кимге бой салбайм. Эркектерден үркпөсөм да үйрүлүп түшүп көргөн эмесмин. Тигиниңечи. Ал жоош. Бир көрүнүп койсо болду, көпкө чейин жоголуп кетет. Башка да жактырганы бар болсо керек. Кол үзсө болбойбу? Ойлонуп көрөйүн. Каерде иштейт? Кантке менен мага атаандаш турбайбы? Билип, таанышып алсам жаман болбосо эле. Жүрөксүнүп, кооптоно турган жөнүң жок. Демек, аны менен ат салыша берсем болот турбайбы? Байкап көр. Изимурутта 2-3 саат чамалап эс алып отурдук. Өткөн балалык кездерибизди эске түшүрүштүк. Карашанын атасы аскер адамы болгондуктан СССРдин туш тарабында иштептир. Экөөбүзгө тең жакын, байо, наристе дүйнөлөрүбүзгө байланышкан эскерүүлөрдөн көпкө чейин алыстай албадык. Биз чыга бериштеги бөлмөдө кийинип жаткан учурда өңү түстөрү тааныш кыздар жүгүрүп келишти да ажаатканага барып бекинип калышты. Буларды кайерден көрдүм эле? Эң алдыда кирген кыздын моюнунда сары моюн орогуч жүргөнсүйбү? Караша, кыздардын биринин моюнунда сары моюн орогуч көрүнбөйбү? Аңгычакты эки жигит шашып кирип келишти. Кечиресиңер, азыркы 3 кыз каяка кирип кетишти? Караша мени оңтойсуздана карап койду да тигилерден "Силер кимсиңер?" деп сурады. "Милиция" деп узун бойлуу, агыраагы күбөлүгүн көрсөтө койду. Алар ажаатканада. Гражданча кийинген оперлер тартынбай туруп ажаатканага кирип кетишти. Уятыңар жок. Мындай өнөр сенде да барбы? Ишибиз ушундай. Эгер жагдай талап кылса айла жок. Билесиңби, сары моюн ороччон кызда кетпес кегим бар. Кек? Кандайча? Бир жолу себепсиз сабап кетишкен мени. Ушул кыздарбы? Баарын тең тааныбайм. Сары моюн ороччон кызды көзүмдү байлап койсо да сөөмөй менен сайып көрсөтүп берем. Мурда көрүп билип жүрчү белең? Жок, жөнү жок тийишип, себеби жок туруп тепкилеп кетишкен. Тепкилеп? Сабаганда тепкилешет турбайбы? Же бетинен өбүп кетишчү беле? Себеби жок да. Ошонун себебин билип берсең жакшы болот эле. Азыр 5 мүнөттө аныктайбыз. Караша да алардын артынан кирип кетип 5-10 мүнөтчө жоголду. Бир кезде ал баш багып мени чакырды. 3 кызды катар тизип коюшкан. Оодарылган сумкалары, капчыктары, андан чачылган буюмдар полдо жатат.
Сары мойын оросчон кыз киркейип турганы менен мени көрөр менен өң өзгөрүп, көздөрү коюлана түштү. Так маңдайына барып тикирее карап туруп алдым. Бизди бир азга ушул кыз менен калтыра тургулачы. Оперлер Карашанын өтүнүчүн орундатышып, оодарылган сумкаларындагы буюм теримдерин салыштырышкан берке экөөнү алып сыртка чыгып кетишти. Таанып турасыңбы? Эч убакта жолукпайм деп ойлогонсуң го. Көргөн эмесмин сени. Помада сурадың эле. Берейинби? Сенин помадаңдын мага эмне кереги бар? Кереги жок болуп калдыбы? Өзүмдүкү бар. Сеникин башыма уранбы? Сен көп чекчиңдей бербе. Күбөлөрүм өлүп калган жок. Силердин токмогуңар мен үчүн оңойго турган жок. Операция болдум, окуудан аксадым. Эгер телефон чалып койсом, келишет да заматта күнөөңдү мойнуңа коюп беришет. Ал бир карашаны, анан эшик тарапты карап койду да: "Кош, эмне билгиң келип турат? Каматасыңбы?" "Каматыш оңой. Мен бир гана нерсени билгим келет. Сени мага тукурган ким? Айткан айтпаганда мага кандай пайда? Ким заказ бергенин айт да жолуңа түш. Сага эч ким тийбейт. Бирок чындыкты жашырба. Алдасаң, сени каерден табышты эң жакшы билеримди унутпа", деди Караша. Эгер бул кылмышың тигил сырттагы жигиттерге билинсе, бүттү. Хулиган кыз жандана түштү. "Жигиттик сөзүңбү?" "Албетте. Марианна Вересеваны кайдан тааныйсың?" Дедим күткөн жообумду укканда шашып кетип. "Бирөөлөр аркылуу." Кассиера. Ошол Шымшык Турбаева. Таптыңбы?" Кыз башын ийкеди. "Ооз көптүргөн качкилеринин бири ушул Турбаева", дедим, анын тулку боюна көз жүгүртүп. "Мен кеттим", деп ишенкиребей ордунан жылды да сумкасынын мүрүсүн илген соң күчтүү буттары менен тарс-тарс оё кадамдап чыгып кетти. Сырттан кирип келген эки аял: "Не деген шумдук? Акыл эсиңер ордундабы?" деген бойдон көздөрү алайып, босоодо туруп калышты. "Кечиресиздер." Караша өзүн аябай ыңгайсыз сезип кетти. Машинада кетип баратып бир павильондун алдынан 3 кызды кайра көрдүм. Кызартып тамеки чегишкен боюнча басып баратышат. Кезек-кезеги менен биринен салап биринин ийиндеринен түтүн бур эте ашып өтүп, арт жактарында уюлгуй калып жатты. Албетте, шериктерин тааныбасам да, сары мойын оросчон кыз мени сабагандардын бири экендиги анык. Каматтырып жиберсем кантет? Анда Марианна аз жылга гана эркинен ажыратылып калат. Анын тамырын тереңирээк казып, кененирээк билүүгө туура келет. Бирок кантип? Мээмди иштетпегенимди карабайсыңбы? Тигинин атын да сурап калбаптырмын. Ал Виктория. Сүйлөсүн деп кылмыш дүйнөсүндөгүлөр атышат экен. Митинскидеги радио базарда иштейт. Наркодиллер деген шек менен аңдууда жүрөт деп айтышты. Сурап тактоого үлгүргөн экенсиң да. Кесиптик адат. Анда эмне үчүн кое берип жиберишти? Далил жок. Сумкаларындагы товарды изумрудка чыгып барганга чейин жок кылышкан. Же ажатканадагы раковиналардын бирине салып, суу менен агызып жиберүүгө үлгүрүшкөн. Коллегаларым шек билдирип коюшкан сыяктуу. Булардын тиричилиги түнкү притондор, көмүскө жайлар, диско клубтар менен түнкү клубтар. Өздөрүн сатат. Эгер ыңгайы келе калса, мындан сырткары наша тартышат. Ар кандай нарко бизнес булактарына ортомчулук кылышат. Булар өздөрү наша колдонушабы? Араларында бар. Машина ылдамдыгын акырындатып, жол жээктей барып токтоду. Мотор өчтү. Жандай салып өткөн ар түрдүү автомобилдердин үндөрү гана жымжырттык бузуп турду. Асман тиреген бийик үйлөрдүн көпчүлүгүнүн терезелеринен жарык өчкөн. Демек түн ортосуна ооп калды окшойт. "Кана японка, ачык айтчы, ал эмне болгон кек?" "Курсташ кызым бар. Аты Марианна. Атаманша деп коюшат. Олигархтын кызы. Ошону өчөштүрүп алдым." "Талашыңар эмне?" "Командасы бар. Шектүү, кошул дейт. Ал эми мен тынч, өз алдымча эркин жашагым келет. Сага көп жамандык кылдыбы?" "Жетишерлик. Виктория аркылуу атаманшаңды түрмөгө отургузуп коюуга болот. Бирок олигарх атасы залог менен оңой гана бошотуп алышы мүмкүн." "Аны мен дагы түшүнүп турам. Атаманша эмне бизнес менен шүгүлдөнүп, кантип акча табаарын билгим келет. Кылмыштуу иштерге көп аралашып жүрөбү деп шектенем. Сен үчүн коркунучтуу жумуш. Башыңа дагы балени үйүп аласың. Токтоп тур. Сага жеке детектив жалдап берсем кантет? Кымбат сурайбы? Досум болот. Мен ага көп жардам бергенмин. Менимче ал өтүнүчүмдү жан дили менен кабыл алат деп ойлойм." "Ишенимдүү дечи?" "Албетте, мурда Москва УОПунда иштеген. 4 жылдан бери жеке детектив." Үн сөзсүз бир ар убакытка чейин турдук. "Кечирип кой. Бүгүнкү жомоктогудай жолугушуубуздун соңу ушундайча көңүлсүз аяктайт деп ойлободум эле." "Эч нерсе эмес." "Таттуу, жүр менин үйүмө."
Сенин үйүңдө эмне бар? Шампан. Жалгыз бой эркектердин үйүнө кирбейм. Себеп? Ойлонуп көрсөң жообун табасың. Тигиниңден чочулайсыңбы? Албетте ишенимден кеткенден көрө жеткирип коесуңбу? Жеткирем. Досуң качан ишке киришет? Эртең. Интерге алып кел. Жашаган жеримди билбесин. Сен каалагандай болот. Айтмакчы, Атаман Шаңдын сүрөтүн ала кел. Жашаган жерин билбейсиңби? Жок. Кеттикпи? Кеттик. Түнү таң атканга чейин авто агым токтобогон чоң көчөдө сызып бараттык. Жол жээгиндеги килейген чоң шиттердеги рекламалык түстүү сүрөттөр айланасына өзгөчө кооздук тартуулайт. Баягы 3 аялды өлтүргөн кылмышкерлерди таба албай шайыбызоодо. Экөө июль айларында болгон. Үчүнчүсүнө 2 жума боло элек. 2 кылмыш тең окшош жасалган, муунтулган. Үйдүн ичиндеги кымбат буюмдар уурдалган. Бир кишинин эмес, бир топтун колунан келген иш. Уйку бетин көрбөгөн күндөр көп болобу? Албетте, айта көрбө. Кээде чач тараганга убакыт жетпей калат. Биздин подъездин тааныш көрүнүшү жаңы салынган көгүш ак түстөгү темир каалга бек жабылган эски ак Волга менен сызып Жигули катар токтоп турат. Күндүзү көбүнчө күн ысыганда кемпирлердин бирөө же экөө үзүлбөгөн узун отургучу энсирейт. Караша мен подъезден кирип кеткенге дейре карап турду. Интер түрдүү кийимдерди ич кийим мелейден тартып ичик тондорго чейин саткан көп кабаттуу үйдүн биринчи кабатын ээлеген Сода борбору. Мен Шура деген кыз экөөбүз эркектердин көйнөктөрүн саткан бөлүмдү тейлеп жүрдүк. Бир жума иштесек, экинчи жума эс алабыз. Шура Сода техникумун бүтүргөндүктөн жана 2 жылдык тажрыйбасы болгондуктан мага устат катары бекитилип, мен анын шакирти болуп калдым. Негизинен ал эсеп, мен көйнөк тандап берүү, кардарларды кийиндирүү, кемисе складчыдан көтөрүп келип толуктоо сыяктуу иштер менен алекмин. Бирок эң жаман жери сөз ыргыткан, тийишкен, ашыкча акча таштаган, түшкү, кечки тамактанууга чакырган жентльмендердин саны билинбей көбөйүп баратты. Бирин эптеп кетирсек, экинчиси даяр. Шерги малаканын тарс чаап, ай таттуу тоо перисе, мынча катуусуң. Күндө кечки тамакты ресторандан ичип, жыргап калбайт белек, дейт чоң көздөрүн жодуратып. Кийинчи. Азыр жигиттер бекер тамак алып бербей калышкан. Көрөт элек, жагып калса балким. Ошондой да, аралашып калгансың го. Албетте, ансыз болобу? Күйөөгө тийсең эмне деп жооп бересиң? Сүйсө болду. Өткөн күндөр эстелет беле. Аны таңдана карап койдум, бирок башка сөз козгободум. Мага Шуранын косметикалык каражаттарды мыкты ажырата билгендиги өзгөчө жакты. Мурда косметика бөлүмүндө иштептир. Анын кеңеши менен крем антистресс, дезодорант, крем, денеге сыйпалуучу лосьон сатып алдым. Кезектеги кардар көйнөктөн көйнөк тандап, алгандай, булгандай деп мени бир топ убара чектирди. Бетин түк баскан, жакшы кийинген мырза чалыш, кавказдык жигит акыры мага доомат кое баштады. Сен көйнөктөрдүн айырмасын билбейт экенсиң. Мүмкүн, иштегениме 3 гана жума болду. Директоруң арыздансамбы деп турам. Себеп? Себеби менин оюмдагыдай көйнөк таап бере албай койдуң. 2 көзүң көрөбү? Көрөт. 2 колуң иштейби? Иштейт. Анда өзүң танда. Сен тандап берүүгө милдеттүүсүң. Кайрадан кара жиним кайнап, обу жок жигиттин намазын окутуп койгум келип, өзүмдү араң кармадым. Угуп турчу, көп адамды кыйнай бербей, тигине. Размерине, түрү, түсүнө жараша илинип турат. Танда да алып кет. Төлөбөй элеби? Эгер азилдешкенди койбосоң, эшикке чыгартып салабыз. Эшикте кеч иштен кайтарыңды күтүп турсам, коркпойсуңбу? Коркута тургандай сен кимсиң? Койкоңдоба. Сага окшогон сулуу чалыштардын неченин кокосуна бычак такап жошутканбыз. Ал мага өтө жакын келип, сөөмөйүм мурдума такады. Мага көйнөк эмес, сен керексиң. Жомогуңду энеңе айт. Тигил жолумду тороду. Этияттап сүйлө, тилиң узун окшойт. Жолду тоспо, тур мындай. Ал колунун кыры менен кекиртегин мууздап көрсөтүп, дагы башка ишарат жасамакчы болду эле, сары муруттары үстүңкү эриндерин жапкан 30дардагы жигит аны ийинден таптап, өзүнө каратты. Документиң барбы? Кимсиң сен? Чочун жигит беркини бир колдоп жакадан муунту кармады да, коюн чөнтөгүнө кол салып паспортун алып чыкты. Ичин ачып, бир сыйра окуган соң, "Абарсыңбы?" "Ооба." "Издөөдө жүргөн кылмышкерсиңби?" "Такташ оңой, өңүң тааныштай." "Кылмышкер эмесмин." "Ракетсиңби? Же террористсиңби? Камалдың беле?" Болгон."
Жошумак турсун айтаарга сөз таппай апкарып калган жигитти бошотту да паспортун сунду. Капчыкты алып чык. Эмне кыласың? Көйнөк тандап беребиз. Сары мурут колуна тийген капчыктан 500 рубль суруп чыгып мага сунду. Бул кекетип мокоткондугу үчүн моралдык чыгым. Коркутканым жок. Жалганбы? Жалган? Капчыктан кайра дагы 500 рубль алып чыгып, дагы мага карматты. Опузалаганы үчүн. Кой, болду эми. Коркуттуңбу? Тамаша кылдым. Дагы 500 рубль колума тийди. Мыскылдаганы шакаба чеккен үчүн. Арызданам. Кимге, атаңабы? Же апаңабы? Же изолятордун жытын сагынып калдыңбы? Кавказдык жигит туттугуп сүйлөй албай турду. Бул жерде экинчи бутуң баспасын. Жанаракта чакчарылып, оожок эзилип жаткан неме капчыгын чөнтөгүнө сала албай алактап, эптеп көздөн далдоо болгуча шашты. Шура кыткылыктап күлгөн бойдон узата карап калды. Сизге рахмат. Акчасы чөнтөгүнө батпай көпкөн немелердин бири. Убагында отуруп чыккан турбайы, жүрөгү түшүп калды. Сен таттуусуңбу? Таттуумун. Сиз кимсиз? Юрий Владимирович Попов. Детектив. Караша келдиби? Айла жок. Оперативдик топ менен кетти. Киши өлтүрүү болуптур. Жүрүңүз, биздин интерден кафе барына барып, чай ичип туруп сүйлөшөлү. Юрий Владимирович 100 грамм арак, апельсиндүү сок, мен кока-кола заказ берип, анан эркин сүйлөшүп отурдук. Демек, сага Атаманшанын бизнесинин сырын ачкан документтер, фото далилдер, күбөлөр керек. Туура түшүндүмбү? Ооба. Сумкадан Мариянанын курсташтар менен чогуу түшкөн сүрөтүн, машинасынын номери, маркасы, түсү жазылган баракты алып чыктым. Булар да сизге керек болот. Измайловчулар менен байланышы бар дептирсиң. Аны кандайча билдиң? Ошол Крим группанын атын атап мени коркуткан. Демек, бир топ адамдарга жамандык кылды дечи. Тыкан изилдеп көрсөңөр, мындан да оор кылмыштарынын бети ачылышы толук ыктымал. Детектив кызыккан суроолорго толук жооп бергиче бир топ убакыт өтүп кетти. Болуптур. Эртеңден баштап ишке киришели. Эгер жашыруун болбосо айтыңызчы. Караша сизге акча төлөдүбү? Бул маселе сени абдан кызыктырабы? Абдан. Карашадан сурап көргүн. Демек, бул кызматы үчүн Караша досуна белгилүү бир сумманы төлөп берүүгө убада берген. Болбосо детектив мынчалык шымаланып киришпейт болчу. Кечке жок үйгө кайтып келе жатып, кайырчы Олегти ордунан таппадым. Аны көп күндөн бери көрө элекмин. Ичип жүрөт окшойт, мүмкүн. Кышкы суукта үй жайсыз байкуш башка тараптан бөлөк жылуу орун издеп кеткендир. Эшиктин туткасына кимдир бирөө кызыл гвоздика гүлүн кыстарып коюп кетиптир. Ким? Гала кемпир дагы күзөтчүлүк ишине кеткен сыяктуу. Болбосо Небак босогодо пайда болмок. Кызык, ким мага гүл көтөрүп келди болду экен? Күндөрдүн биринде иштеген жериме Лакарика менен Гейона келди. Негедир экөөнүн тең маанайлары чөгүңкө, сус тарткансып, түрлөрүнөн улам, өткөндөгү бирөөнү жашыра туруу жөнүндөгү маселе алигиче иш жүзүнө ашпагандыгын туңгуюк сездим. Айрыкча Лакариканы оорой басып, көңүлү бир нерсеге алакты болуп турду. Виктор Афанасьевичке кирип чыктык, деди Гейона. Рахмат кыздар. Бир Виктор окуудан чыгып калышыма себепкер болду эле. Экинчи Виктор ишке алып, бир аз кубанып калдым. Таттуу? Деди ал кезектеги кардар аял менен сүйлөшүп турган Шураны карап алган соң. Тереңге дайынсыз жок. Кандайча? Викторду билеби десек, ал дагы кабардар эмес болуп чыкты. Телефон чалбаптыр. Кабатыр болуп отурат. Милицияга билдирдиңерби? Лакарика каршы болуп жатат. Неге Лакарика? Болбойт. Паспорту жасалма болуш керек эле. Учетко турган жери да формальный. Кабагы карыш түйүлдү. Эгер баары билинип калса, ошол замат кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Үчөөбүз тең аргасыз жагдайдын тегерегинде ой жүгүртүп турдук. Күтүп тургула, мүмкүн бизнеске байланышкан бир иштер менен шашылыш кеткен чыгар. Гейона ийин кошурду. Лакарика оор күрсүнүп алды. Кыздар, маанайды бузбагыла. Башты бийик көтөргүлө. Чындап эле курбумдун көңүлүн көтөрүп коюуну көздөдүм. Жүргүлө кофе ичели. Шура, мен 15 мүнөттөн кийин келем. Кофе ичип отурган үчөөбүздүн сөзүбүз жалгаша бербеди. Канчалык аракет кылсам дагы Лакариканы чөккөн оюнан сууруп чыга албадым. Кыздар кетишти. Бирок мен дагы тынчсызданган ойдун туткунунан чыга албай көпкө чейин жүрдүм. Рас эле, өткөндө криминалдык бир группа артынан түштү деп жатышпады беле. Эгер ошолордун торуна чалынып калган болсочу, Кудай сактасын. Асыл таштар менен соода кылып, көп акча кармап жүргөнүн байкап калган кара мүртөз адамдар сары изине чөп салып жүргөнү чындык болсо, анда Теренгенин тагдыры бычактын мизинде. Иштен чыгып, интерден бир аз узай түшкөндө кара түстөгү Волга тушма-туш келип токтоду да алдыңкы эшик ачылды. Эңкейсем рулда Юрий Владимирович отуруптур.
Мен детектив кандай машина минип жүргөнүн көрбөдүм эле. Ошон үчүн элтее калган түрүмдү көргөн ал күлүп жиберди. Кел отур. Волгаңыздын түсү да кара. Капысынан да келип токтодуңуз. Чочуп кетпедимби? Кечир. Коркунчак деп тиги ойлободум эле. Замандын түрү, шарт жагдайы сак болбосоң, бир кап салаңына тушкала коюп жатпайбы? Кышкы кар күрөндүлөрү тоо көчкүсүн элестеткенин, жылаңач гүлбактын ичине кирип барып токтогон Волганын үнүн өчүргөн детектив бардачоктон көгүш челим папканы алып чыкты да ичин ачты. Кабинанын ичинде жарык күйдү. Татто, бул жигиттерди тааныйсыңбы? Сунулган 4 фото сүрөттү колума алып, курсаштарым Элшан менен Магометте жана мага бейтааныш араб негр жигиттерин карап калдым. Бул экөө менин курсташтарым. Албетте, курсташтарым болчу. Детектив чөнтөктөрүн оодарынып, чексем каршы эмессиңби деди. Мейли. Ал тамекисин кере жутуп, тынымга оюн топтоп, мага негедир кепти эмнеден баштаарын билбей кыйналып жаткандай сезилип кетти. Бирок жаңылышыптырмын. Марианна Вересова атаманша эч кандай нефт магнаттын кызы эмес. Ата энеси жок. Шаардык номер 37 интернатта чоңойгон. Томолой жетим. Ошондой бекен. Күтпөгөн жооп мени делдейтти. Бул атаманшанын өзүн өзү рекламалоо үчүн учурган бир өрдөгү. Эми ал кыздын капиталды кантип топтогонуна токтолоюн. Марианна профессионал сойко. Жашы жете элек жатып, 16 жашында. Тагыраак айтканда, интернатта окуп жүргөндө чет өлкөлүктөргө сексуалдык кызмат көрсөткөндүгүн далилдеген ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү ишти сотко өткөргөн токтомдору, сифилис менен ооругандыгын далилдеген медициналык справкалары мына. Ушунун баарыбы? 3төн бири гана. Керектүүлөрүн тандап алдым. Дагы секс индустриясы ага тааныш болгондуктан ортомчулук менен душа массаж салону, фигура фото салону аркылуу каражат таап турат. Мына, ошол салондор. Алдыма сүрөттөрдү таштады. Сүрөттөр кылдат, жашырылган фото камералар менен тартылыптыр. Жыпчылаңач эркектерди минип алып, массаж жасап аткан ич кийимчен сулуу жаш кыздар, кыскасы түрдүү позаларды демонстрациялагандар, куру кумар кылып аткандар, кыскасы бир түрүк муштар. Ачык айтканда бул салондун сырткы жана жасалма көрүнүшү. Ачындыгында бул татынакай жаш кыздар кардарга сексуалдык түрдүү кызматтарды көрсөтүшөт. Ал сүрөттөр мына. Калың конвертти сунду. Уяттуу сүрөттөрбү? Ашкере, абдан чектен чыккан фото фактылар. Үйгө барганыңда көрсөң болот. Элшем менен Магометчи. Бул 4 жигит кечирип кой. Эгер одоно болсо, атаманшанын бакма айгырлары, шаардагы бай, жесир, эркектен көзү каткан, же күйөөлөрүнө нааразы, же ыраазы болбогон аялдарга эркектик күчүн сатат. Мындай аялдарды атаманша өзү издеп таап, бааны бычкан соң айгырларынын сүрөтүн көрсөтүп, кардарга жакканын белгиленген мейманканага же үйүнө жеткирип турат. Ал сүрөттөр бул конвертте. Азыр карай берсем болобу? Карай бер. Марианна жоон жолпусунан келген орто жаштагы семиз аял менен баш тийиштирип олтуруп, колдорундагы сүрөттөрдү талдап, күлүп сүйлөшүп олтурат. Нина, Дүрдүйнө деген менчик дүкөндүн ээси, 45 жашта, жесир. Экинчи сүрөттө Марианна, Элшан, Нина үчөө полодон түшүп, кабат үйдүн подъездин көздөй баратышат. Азырынча 3 бай аялдар менен болгон байланышын байкадым. Менимче мындай майлуу точкалар атаманшада кекиртектен болушу мүмкүн. Эмне үчүн алыскы мамлекеттерден келген жигиттерибиздин айрымдары Марианнаны көлөкөсүндөй ээрчип алышат десе, ал шуркуя аларга акча таап берет турбайбы? Ой, акмак бети жоктор. Делдейген бойдон отурдум. Амалдуу Марианнанын ойдон чыгарган ушактарын айт, ойлоп тапкан бизнесин айт шүмшүк. Ушул иштери үчүн аны соттотууга болобу? 2 салондун финансы иштерин тактап көрүшүм керек. Ай сайын салык инспекциясына соцфондко канча, кандай төлөгөнүн. Ошондо атаманшанын картасын толук ачкан болобуз. Мен сага дагы бир болбосо 2 жумадан кийин жолугам. Детектив мени үйгө жеткирип койду. Бул жолу да босогондо кызыл гвоздика гүлү кыстарылып коюлуптур. Караша, ооба ошол. Башка мага ким гүл тартууламак эле. Босогосунда Гала кемпир пайда болду. Керген, козгарын куруп койдум. Мага бул гүлдөрдү ким алып келгенин көрбөдүңүзбү? Албетте көрдүм. Шыңга бойлуу жаш жигит. Казакпы? Орус. Орус? Мүмкүн эмес. Баары мүмкүн. Сүйүү деген эмнени гана жасаттырбайт. Раматылык күйөөм ар дайым эртең менен кып-кызыл жоок азындарды көтөрүп алып, жумушка бараткан жолумду күтүп турар эле. Жүр, кир ичкери. Гала кемпир раматылык күйөөсүнүн камкордугу, колунан көөрү төгүлгөн усталыгы тууралуу айтып, түгөт албай отурду. Мени чебер куурулган козгарында, таттуу эскерүүдө, эшигиме кыстарылган гвоздика гүлү да алаксыта албады. Ой дитимден Марианна кетпей туруп алды.
Үйгө кирген соң конверттеги сүрөттөрдү стол үстүнө чачып алып, уялганымдан кайра салгыча чачтым. Мындай уятсыз шермендичиликке барган Марианна адептүү, акыл эстүү аял эмес. Аталарынан 6 эсе улуу кишилер менен төшөк иштерин аралашкан, эне сүтү ооздорунан кете элек жаш кыздардын убалы кимге? Ушулардын кийинки тагдыры кандай болот? Эне боло алышабы? Туталанып бөлмөдө ары бери баса баштадым. Бир кезде эшиктин бекитилишин бир сыйра текшерип алган соң, конверттеги сүрөттөрдү бирден сууруп алып, четинен көз жүгүртүп кирдим. Булганыч, ким кандай экенин ылгыбаган кыздар да, эркектер да көзүмө жапайылай көрүнүп кетти. Марианна өзү да жүрөт. Тилин жылаңдай ойсоңдотуп алганын көр. Шүмшүк арам. Токточу. Бул тааныш эркек го. Токточу. Сыйда чач, шиш мурун. Апей, бул Динанын атасы го. Виктор Константинович эмеспи? Таң калганымдан каным дүргөп, токтон албай ары бери баса баштадым. Уяты жок. Көрсө Марианна менен не вактан бери байланышы бар акмак иш экен да. Бул түнү да көпкө чейин уктай албай оналактап чыктым. Эмне деген коомдук түзүлүшкө туш болгонбуз. Карач Марианнаны. Нефти магнаттын кызы дедирип, сөз таратып, анан дагы жесир аялдарга ордомчулук кылып жан бакканын, мени өз чөйрөсүнө аралаштыруу үчүн кандай гана аракеттерди жасабады дейсиң. Көрсө, котур ташы койнунда катылып жаткан экен го. Эми ушундай ишке элдин баары жапырт аралашып кетсе, анда тазалык, адептүүлүк, тунук махабат тууралуу сөз кылууга болобу? Бузулган, тарпы чыккан көпөлөк кыздар кийин соң бир бешенеси жок жигитке туш келеби? Же Марианначы? Ал каалаган учурда бирөөнү этегине элештирери бышык. Аменчи. Байланыш түйүнү жайгашкан имаратка жакындаган сайын арышым майталангансып, жолум узаргансып, элеп-желептене соккон жүрөгүм тездеп, ан сайын ашыгам. Кечигип калбадым бекен деген кооптонуудан улам кайра саатымды карап коем. Ырас, ашыгарда, шашларда жөнүм бар. Анткени алыстан апам Шакен байкем экөө менен 20 мүнөттөн соң сүйлөшүп, жүрөк түпкүрүндө тунуп калган тааныш, сагындыра баштаган үндөрүн тыңшайм. Айыл жаңылыктары, ага туугандардын алабалы, ысык көл тууралуу угам. Апам кандай болуп калды экен? Жесирлик турмушка көнүп, жетимсирөө сезиминен арылып, башка түшсө байтал жорго дегендей, атамдан ажыроонун кайгысын унуткарып бараттуу экен. Ушул өңдөнгөн түркүн суроолордун түрмөктөлүп келген басымы телеграфка жеткиче жанымды жаялдыра койбоду. Кызым, таттуусуңбу? Ооба, апа мен. Жакшы жүрөсүзбү? Айланайын үнүңдөн. Жашып кетти. Кыйналбай турасыңбы? Негедир каканактана калган көз жашымды карман албай шарт төгүп жибердим. Бирок үнүмдөн эч нерсе билдирбөөгө аябай тырышып, баары жакшы, кийимим бүтүн, курсагым ток, дедим тынып. Катыңды алдык. Үнүңдү укпасам, көңүлүм тынчый турган эмес, кызым. Апам мени угуп, сагынычын таратып алсын дедиби айтор, айылдагы аш тойлордон тартып, кайсыл карыялардын канчага чыгып, пендечилик кылгандан бери кыска, бирок тизмектештирип айтып берди. Мен жөнүндө толук билүүгө кызыгып, ар кайсы суроолорду берип жатты. Алыска качып кетип, кара көзүмдү кашайтып жүрбө. Атаң да жок, ишенгеним Шакен экөөң бар гана. Кабатырланбаңыз, буюрса жаныңызга кайрылып барам. Ошент, кызым. Шакен экөөбүз акча салып жибердик. 3000 сом. Бекер убара чегипсиз. Аяша тамак жиберип турат. Өзүм да анча-мынча иштей коюп турам. Чет өлкөдөн келдиби? Жок, кошнасы Гала деген жакшы кемпир бар дебедим беле. Ошол берип турат. Жакшы экен. Эми Шакен байкең менен сүйлөш. Шакен байкем салабаттуу, токтоо учурашты. Бирок дирилдеген үнүнөн улам аябай толкунданып алганын байкадым. Телеграфтан чыгып баратып, сагындырган туулган жеримди кадимгидей көрүп келгенден бетер, апам менен адатымча моюнунан кучактап туруп сүйлөшкөндөй болуп, санам тына түштү. Бирок мага жакшылык кылган тереңгенин жоголгонун капысынан эске түшүрүп алып, эмиректеги көтөрүлгөн жакшы маанайдын изи жоголо түштү. Эки кыз эмне кылып жатышты болду экен? Байкалбаган табыт. Купенин эшиги жарым ачылып, такак тоскоолдук кылып туруп калган соң, проводница Марипанын алактаган үнү кылды. Темир жол станциясы вагондорду кыдырып жүрөт. Ашыкча жүк пүйүңөр болсо каткыла. Мейкин окуп жаткан дептериндеги окуянын кызыгынан араң ажырап, ушу булар дегениң адамга эч тынчтык бербейт экен го дегенсип, кайдыгер эшик тарапты карап койду. Документтери жайында болсо, тигилерден эмнеге коркмок эле. Жүгү дегеле аз. Проводниктер мынчалык неге күйгүлтүккө түшүп жатышат?
же жаап жашырып алып бараткан контрабандалык товарлар барбы? Түндөгү документсиз жигит капысынан эсине түшө калары менен ордунан ок тийгендей секирип тура калды. Иним, барсыңбы? Тирүүсүңбү? Үп боло түшкөн ысык аба жүк салгычтын эшиги ачылары менен бурдей түштү. Акиш боргулданып тердеп алыптыр. Ох! Кыйналдыңбы? Аке, чыдабаскарга жок. Милиция текшерип жүрөт дейби? Ооба. Эми эмне кылабыз? Вагондун үстүнө чыгып кетейин. Кое тур. Терпериңди кургат. Болбосо өпкөңдөн сууга кагынып каласың. Мен өлбөйм, аке. Тигилердин колунда калгандан көрө өпкөдөн кагынсам да өз өлкөмө жетип алганым жакшы. Мейкин колуна тие калган материал менен Акиштин тердеген бет башын, колтук коюндарын арчып жиберди. Жөнөтөс. Текшерип бүткөндө өзүм кабар берем. Акиш шашкан бойдон чыгып кетти. Бир кыйлага чейин тынчтык өкүм сүрүп турду. Поезддин гана така-так деген ыргактуу үнү жаңырганы болбосо, Мавлида үндөбөй чай ичип отурат. Чай ичели, ака. Ичсе ичели. Эмнеге бирөөлөр үчүн жан оорутуп, камкордоно бересиз? Шору жок неме турбайбы? Жардам берип коелу. Ар ким өзү үчүн жооп берүүгө тийиш. Ойлонуп, түпкүлүгүнө көз жеткенде гана алыска аттанышы керек эле. Өзү күнөөлүү. Эгер билип калса, сиз да кошо жоопкерчилигин тартып калышыңыз мүмкүн. Мейкин үндөгөн жок. Сеники туура, же айткандарыңдын жөнү жок дебеди. Ой кыялы кайрадан кызыл дептердеги окуяларга аралашып кетти. Ал купеден чыгып, казактын уч кыйырсыз даркан талаасына көз чаптырып, көпкө чейин телмирип отурду. Асмандын чети менен жер чети бириге калгансыган арткы тарапта канчалаган түздүктөрдүн, дөңсөлөрдүн, карагай кайыңдуу саздактардын, айыл кыштактардын, шаарлардын ар жагында иниси Мелис, негр бала Занзибара, анын апасы Таттуу, Караша, Алек Аракеч, Гала кемпири жашаган аймак бар. Поезд канчалык көп такылдаган сайын ал аралыктан ошончолук ырактангандыктан ырактап барат. Мелистин курулуштагы иши жакшы жүрүп жатыптыр. Дагы бир жыл иштеп турсак дегендей ою бар. Мейли, алтынды да чыккан жерден каз демекчи, азырынча убагында айлыгы тийип турган соң иштеп турсун. Айылга барганда не пайда? Элдин баары жакшы жашоо, арбын акча табуу үчүн Россия менен Казакстандан бери тентип жүрүшпөйбү? Тамбурдун эшиги ачылып, 3-4 киши кирип келди да, номер 1 купенин ичине кирип кетишти. Келишти. Булардын да бир нерсе өөнөп калалы деген максаты бар деп ойлоп алып, өз купесине кирди. Темир жол милициясы булардын купесинен да кыйгач өтүшкөн жок. Бажыканачылардан түк айырмаланмаган немелер көрүнөт. Учурашып, ал акыбалды сурамак түгүл, түз эле документтерди талап кылганга өтүштү. Жигиттер, бажы постунан текшеришпеди беле? Биздин да акыбыз бар, деди Мурутчан аппак жүзүнө кара түстөгү кыска муруттары кууп жарашкан казак жигит. Мейкиндин паспортун барактап жатып, кылмыш болду. 7-чи вагондон бир жүргүнчүнү өлтүрүп коюшуптур. Сиз чектүү бирөө жарымдарын байкаган жоксузбу? Мейкиндин эсине ошол замат Алик түштү. Аликти издеп жүрүшкөн болбосун. Бирок ал кылмышкерлерге окшошпойт. Балким Мейкинди алдап, каяктагы калпты ышкыртып, башын айландырып койгон болсочу. Азырда бирөөгө ишенип болобу? Чындап эле? Жок, сыртка көп чыкпадым. Туруңуздар, жүк салгычтарды текшеребиз. Бул кутуда эмне бар? Майда чүйдө бирдемелер. Чечиңиз. Бирөөнүн аманаты тууган. Элде салт бар. Аманат буюмду катып албайт, одарбайт, жоготпойт. Аманат. Ачыңыз ичин тез. Наркозатты так ошондой жолдор менен жөнөтүшөт. Мейкиндин эмнегедир кутучаны ачкысы келбей турду. Бирөөнүн ишенип берген буюму болсо, анан анысы одарылса уят болбойбу? Ача албайм тууган. Уят. Бирөөнүн аманат буюму. Жоңгойчу. Эмне чыкмак эле? Деди курсагы салаңдаган олборлуу шериги беркини тыйып. Шектүү ушул киши. Коркконго кош көрүнөт болбочу. Жүрө эми. Башка купелеринде карап үлгүрөлү. Сен ишенбейсиң. Азыр карап тур. Кутучадан бир нерсе чыгат. Бере бериңизчи. Бербейм. Мейкинда жылмаңдаган сулуу жигиттин өлө армандыгын жактырбай, көгүнө таянды. Чөнтөгүнөн журналисттик көөрүгүн суруп чыкты. Мен журналисттер союзунун мүчөсүмүн. Силердин үстүңөрдөн кимге кантип арызданышты жакшы билем. Мурутчан сулуу жигит эмнегедир жошуй калды. Прессанын күчүн даамдап калган неме көрүнөт. Нашаны ушундай идишке салып алып, көрүнө алып жүргөн жинди киши бар дейсиңби? Айттым го сага, кеттик. Сиз бизди кечирип коюңуз. Семизи беркисин чыканактан тартты. Шегим бар. Мейли одартпаңыз, бирок шегим бар. Деген бойдон Мурутчан жигит чыгып кетти. Бир аздан соң коңшу купеден кобур собур угулуп калды. Жарым сааттан ашыгыраак үн сөзсүз отурду. Мавлюданы тажаттыбы, Айтор ордунан тура келди. Ака, кутучаңызды ачып көрөлүчү.
Мен негедир ушул аманат берген кутуча купеге киргенден бери өзүмдү жаман сезип, түнү жөндөн жөн уйкум качып кыйналып жатам. Сагынычтыкы. Андай учур боло берет. Баары бир көңүлүм жайына келе турган эмес. Көздөрү алайган Мавлюданын чындап эле чочулап турганын байкаган соң, көрүп көңүлү тынчысын деп ойлоп, чечип ичиндегилерди көргүндө кайра иреттеп койгон, деп кутучаны жылдырды. Жок, өзүңүз чечиңизчи. Аял затысың, колуң эптүү. Корком, ака. Кудай урбады. Кескелдик салып койду дейсиңби? Майда барат буюм теримдер эле болуш керек. Узун жашыл түстөгү кутучаны тизесине койду да, чие байланган түйүндөрдү кыйынчылык менен четинен чече баштады. Эң биринчи ак суруп көрүндү. Ал сурупка бир нерселер оролгон. Аярлык менен суруптун оромун жазып бараткан Мейкин бир кезде тык токтоп калды. Колу кагыраган как сөбөктөргө уруна түшкөн болчу. Көп өтпөй эти шылынып салынып, күнгө кургатылып, аппак түстө кургатылган адамдын баш сөөгү баш болгон, жириктерин нес боло тиктеп турду. Эмне бар экен? Деп ордунан туруш үчүн кайра обдулган Мавлюдага колун тосуп, келбе дегендей ишара туюндурду да, өзү эмне кылаарын билбей, бир чечимге келип, натыйжалуу жыйынтык чыгара албай делдейгенден делдейди. Ичинен келме келтиргени менен, бул эмне болгон адамдын сөөгү, эмне үчүн Кыргызстанга берип жиберишти, кимдер, кантип сөөктү этинен таза ажыратып алышты болду экен, киши колду болуп ажалы жеткен немеби, же оорду экен, деген суроолордун чулгоосунда отурду. Көз алдына ушул кутучаны колуна берген, көрүнгөндөн кагуу жей берип жалтак мүнөз болуп бүткөн, маңдайкы бир тиши жок жүдө арык жигиттин элеси тартыла калды. Бир аял күтүп алат, аты Умсунай деген сөзүн эстеди. Умсунайдын бул кимиси, эриби, баласыбы, болбосо бир тууганы чыгар. Мейкин коробканын үстүн жаап коймокчу болуп баратып, кылк этип көрүнө калган бир барак кагазды көзү чалып калды. Чамасы аны оңой табылсын үчүн ак суруптун оромунун ички тарабына кыстарып коюшкан сыяктуу. Барактын бүктөмүн жазды. Апа, айланайындарым, амансыңарбы? Кал балам, бөтөн элде эмне бар деген өтүнүчүңөрдү өгөйсүнтүп, өзгөлөрдү өйдө көрүп, бакыт издеп келип, бактым тайды. Жол бүнүттей жортуп жүрүп, жолум болбоду. Кеңгейиштей коем деп, кендиримди кесип алдым. Эки бутту, эки колду үшүккө алдырып, аргасыз кестирип тындым. Колсуз бутсуз да жашоо болбойт. Ан сайын сүйүнөм. Бирөөгө жүгүмдү арткым келбейт. Ата, апа, кагылайын алато. Силерге да өлүгүмдү артпайын. Ашка жүк башка жүк болбоюн деп, жакшы жумуш, ага кошуп байлык, бакыт табайын деп келбедим беле. Эми мени бул акыбалымда поездден поездге ташып, кимдир бирөөлөрдүн эсепсиз кыйналышын каалабайм. Бир гана өтүнүчүм сөөгүм туулган жерге жетип, киндик кан тамган жердин топурагына көмүлсө болду. Арман көп. Бирок бир туугандарымдын бирөөнүн да, силердин да көз жаштап, күйүткө батышыңарды каалабас элем. Бекем, кайраттуу болгула. Бул дүйнөгө түркүк болгон ким бар дейсиң? Түбөлүккө кошкула. Балаңар өмөр. Катты демек кимдир бирөөгө өмөр жаздырган. Сөөгү өмөрдүкө. Туулган жердин топурагы алтын дегендей, жолшун жерде көмүлүп калууну ойлоп чочулап, аркасыздан өзү ушул чечимге келген көрүнөт. Тентиткен заманадагы көптөрдүн тебетейин тетир кийгизет окшобойбу? Ака, эмнеге өңүңүз бозоруп калды? Жөн эле. Мавлюда, сен ойлогондой шойкомдуу деле эчтекеси жок. Эркектин буюмдары. Суранам. Сен көрбөй эле койчу. Бары бир Мавлюда шектүү көздөрүн Мейкинден албай тикчие карап турду да, сиз сурансаңыз анда мейли, деди аргасыз. Ошол учурда купенин эшиги ачылып, Акиш кирип келди. Мейкин аны эсинен чыгара салган болчу. Барсыңбы, Акиш? Кел отур дагы биз менен чай ич. Рахмат. Үн сөзсүз үчөө чай ичип отурушту. Мейкин бакыт, байлык, жакшы жашоо издеп чыгып, тагдыры кайгылуу аяктаган өмөр деген жигит жөнүндө ойлонуп баратты. Демек, Мекенди көздөй өмөр деген белгисиз жигиттин чакан кутудагы өзгөчө табытын алып кетип баратыптыр.